Саламатсыңарбы, уулдарым, кыздарым? Кыргыз эң байыркы элдерден жана көчмөн калп болгон. Кыргыз элибиздин тарыхы терең, нарт насилдүү элдерденбиз. Анда эмесе балдарым, кыргыз элинин улуттук боз үйү жөнүндө кеңири маалымат алгыла. Боз үй өзгөчө жашоого ылайыктуу жер. Анда тамак аштар да сакталган. Ортосунда от жагылчу. Мында көчмөндөр жашашчу. Эгер бир жакка барса, үйдү өздөрү менен алып жүрүшкөн. Боз үйдүн пайда болуусу жөнүндө бир канча уламыштар бар. Алардын бирин айтып берейин. Бир ойчул түш көрөт. Түшүндө күн нурларын өзүнө тартып жатканын көрөт. Ал түшүн ташка чегерет. Сүрөттө жашоого ыңгайлуу болгон күн нурун элестеткен. Үйдү чагылдырган. Алгач аны дарактын чырпыктарынан жасоону чечкен. Аны боз үй деп атаган. Боз үй көчүп конууга аябай ыңгайлуу болгон. Убакыттын өтүшү менен бир канча боз үй тигилип, айыл пайда болгон. Балдар, силер билесиңерби? Боз үй кандай бөлүктөрдөн турары жөнүндө? Биринчи эшиги босого, андан кийин кереге, түндүк, уктар орнотулат. Ички жасалгасы да көз жоосун алат. Үйдүн ичи экиге бөлүнөт. Ал сол жак эр тарап. Экинчи жак болсо ашкана тарап болуп экиге бөлүнөт.